Алтын топ сыйлығын ким жеңіп алат? Лео Месси же башкаларбы? Оба достор, мен бұл жолғы видеомда жалпылай бұл жылдағы алтын топ сыйлығына талапкер болгон топ 5 oyunчуну айткым келди. Албетте, кээ бир пикирлериме кошулбай чыгарсыңар, анткени бул пикирлер жеке менин эмес, азыркы учурдагы интернет айдыңынан болуп жаткан маалымат булактарынан алынган кабарлар. Анда акырындык менен баштай берейин. Эгерде бул пикирлерге каршы чыга турган болсоңуздар, албетте комментарийден өзүңүздөрдүн каалаган oyunчуңуздардын аттарын жазсаңыздар болот. Топ 5 орында Килиан Мбаппе 2025 жылдагы алтын топ сыйлыгына талапкер ойунчулардын катарында. Ал Реал Мадриттеги биринчи сезонуна карабастан Ла Лиганын мыкты бомбардири болуп, 31 гол менен Европанын алтын бул сыйлыгын жеңип алды. Жалпысынан ал 2024-25 жылкы сезондо бардык мелдештерде 43 гол жана 5 ассист жаратты. Бирок Реал Мадрид бул сезондо ири командалык титулдарды жеңе албагандыктан Мбаппенин алтын топту утуп алуу мүмкүнчүлүгү талкууга алынууда. Айрым эксперттер анын мыкты жеке көрсөтүчтөрүнө карабастан, командалык ийгиликтердин жетишсиздиги анын мүмкүнчүлүктөрүн азайтаарын билдиришет. Эске салсак, алтын топ сыйлыгы 2025 жылдын 22 сентябрында Парижде тапшырылат. Ал эми талапкерлердин тизмеси август айында жарыяланат. Андыктан алдыдагы июнь айында өтүүчү дүйнөлүк клубтар аралык чемпиондукту Реал Мадрид менен Мбаппе багынтып, өзүнүн мыкты жактан көрсөтсө, ага да бир катар мүмкүнчүлүк жаралат. Бирок алтын топту жеңип алуу өтө оор туруп калат. Мбаппенин жеке жетишкендиктери аны талапкерлердин катарына кошот. Бирок сыйлыкты утуп алуу үчүн командалык ийгиликтер дагы маанилүү роль ойнойт экендигин эске салып өтөлү. 4 орында Мухаммед Салах 2025 жылдагы алтын топ сыйлыгына талапкерлердин арасында. Ал 2024-25 жылкы сезондо окумуштуу деңгээлде өткөрүп, Ливерпуль менен Премьер Лиганы жеңип алды. Сезон ичинде Салах 36 гол киргизип, 24 ассист жасады. Ошону менен бекатар Англия Премьер Лигасында бир топ рекордтору жаңылап, атын ааламга таратты. Юрген Клоп учурунда бир аз пикир келишпестерин улам клубтан кетери дагы айтылган болчу. Бирок Арне Слот менен бул жылы жакшы эле жыйынтыктарды багынтышты. Ошого карабай, алтын топко болгон мүмкүнчүлүктөрү кээ бир фактордон улам төмөндөйдү. Айрыкча Чемпиондор Лигасынын 1/8 финалында ПСЖга жеңилип, 2 оюнда гол киргизе албаган анын позициясынын терс таасирин тийгизди десек туура болот. Анысы да аз келгенсип, кашайып Ливерпуль июнь айындагы клубтар аралык дүйнө чемпиондугуна катыша албайт. Салахтын клубтук деңгээлдеги жетишкендиктери анын талапкерлигине бекемдесе дагы, Чемпиондор Лигасындагы ийгиликтер жана башка талапкерлердин көрсөтүчтөрү акыркы чечимге таасир этет. Ал эми топ 3-тө 3-орунду Ламин Ямал ээледи. 2025 жылы алтын топ сыйлыгына талапкер катары көрсөтүлүп, футбол дүйнөсүндө өзгөчө көңүл бурууда. Анын жаш курагына карабай, жетишкендиктери жана рекордтору аны бул сыйлыкка негизги талапкерлердин катарына кошту. Ошондой эле ал Европа чемпиондугунда жеңип алганын баарыбыз билебиз. Жеке сыйлыктарына токтоло турган болсок, Копа Трофи, тактап айтканда 21 жашка чейинки эң мыкты оюнчу катары таанылган. Golden Boy, Европанын эң мыкты жаш оюнчусу. Европа 2024 эң мыкты жаш оюнчусу. Турнирге эң мыкты жаш оюнчу катары сыйланган. Ал эми рекордтору төмөндөгүдөй. Ла Лига тарыхында эң жаш баштапкы курамда чыккан оюнчу. Чемпиондор Лигасында эң жаш баштапкы курамда чыккан оюнчу. Европа тарыхындагы эң жаш гол киргизген оюнчу, 16 жаш. Ошондой эле Барселона менен бул жолу Испания кубогун, Ла Лиганы жана ошондой эле Супер кубокту жеңип алган жайы дагы бар достор. 2024-25 жылкы сезондогу статистикасы 19 гол киргизип, 26 жолу ассист бере алган. Жалпы катышуулар 55 оюнда 45 голго түздөн-түз катышкан десек дагы туура болот. Ал эми 2-орунда бразилиялык Рафиня. Оба, бул оюнчу убагында Барселонага керексиз болуп, сатылууга бир аз калган болчу. Бирок бул жыл өзүнүн мыкты деңгээлде көрсөтүүгө жетише алды. Жалпылай бул оюнчу 2024-25 футболдук сезондо өзүнүн карьерасындагы эң мыкты көрсөтүчтөргө жетишип, алтын топ сыйлыгына негизги талапкерлердин бири болуп калды. Жалпылай статистикасы 57 оюнда 34 гол жаратып, 25 жолу ассист жасай алды. Чемпиондор Лигасында болсо 13 гол жаратып, 5 голдук ассист жасады. Рафиня бул сезондо Чемпиондор Лигасында эң көп гол киргизген оюнчулардын бири болуп, Рафиня Барселонанын Ла Лигадагы чемпиондугуна чоң салым кошуп,
команданын негизги чабуучусу болду. Ал эми командалык ийгиликтери болсо 2024-25 сезондо 3 титул жеңип алды. Ла Лига кубогун, Испания кубогун, ошондой эле Супер кубок Испанияны жеңип алды. Бул жокусунда эми алтын топко талапкерлердин катарында албетте. Рафиня бул ийгиликтерге негизги роль ойноп, командасынын жеңиштерине чоң салым кошду десек дагы туура болот. Ал эми бул видеобуздун бул тизмектин саппашында кече жакында эле чемпиондукту багындырып алган Усман Дембеле. Убагында бул дагы каталондуктардын намысын коргоп жүргөн оюнчу болчу. Бирок бул жерде каталондтарга кереги жок болуп, жалпылай париждиктердин намысын коргоого өткөн. Усман Дембеле 2025-жылы Париж Сен-Жермен клубу менен бирге тарыхый ийгиликтерге жетишти. Ал төмөнкү 4 чоң кубокту утуп, клуб менен биргеликте тревел жасады. Биринчиси албетте УЕФА Чемпиондор Лигасы. ПСЖ клубу тарыхында биринчи жолу Чемпиондор Лигасын утуп алды. 2025-жылдын май айында өткөн финалда алар Интер Милан клубун 5-0 эсебинде жеңип, бул турнирдин тарыхындагы эң ири финалдык жеңишке жетишти. Экинчи титул Лига 1 чемпиондугу. ПСЖ Франциянын Лига 1 чемпиондугун жеңип алды. Дембеле бул сезондо 21 гол менен лиганын эң мыкты бомбардирлеринин бири болду дагы жылдын оюнчусу наамын алды. Үчүнчү кубок Франция кубогу, Купа де Франс. ПСЖ бул турнирди дагы жеңип, ички мелдештерде үстөмдүгүн көрсөтө алды. Төртүнчү кубок Франция Супер кубогу, Trophy des Champions. 2025-жылдын 5-январында өткөн бул матчта ПСЖ Монако клубун 1-0 эсебинде жеңип, Дембеле матчтын эң мыкты оюнчусу деп табылды. Бул жетишкендиктерден тышкары Дембеле 2024-25 сезондо бардык мелдештерде 33 гол жана 13 ассист жасап, өзүнүн карьерасындагы эң мыкты формасын көрсөттү. Анын бул ийгиликтери аны алтын топ алууга дагы негизги талапкерлердин катарына кошту. Бул жылы Усман Дембеле алтын топту албаса ким? Лео Месси алабы? Кыскасы азыркы учурдагы болгон мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы Усман Дембеле тарапка ооп жаткан чагы. Алдыда дагы июнь айында башталуучу клубтар аралык дүйнө чемпиондугу дагы бар. Ал тургай элестетиңиз. ПСЖда алтын топ тапшырылып жатса, ПСЖ Париж Сен-Жермен клубу тарыхында биринчи жолу Чемпиондор Лигасынын башынан бийик көтөрүп атканда, анда дагы Франция оюнчусу Усман Дембеле лидерлик кылып турган бул клуб өзүнүн мыктылыгын көргөзгөн жылы Усман Дембеле албаса, башка ким алсын?